Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Бүгүн 2010 жылы чыккан Күйүктөр аттуу тасманы көрөбүз. Апасынан айрылган бир туугандар өлдү деп эсептелген атасын издешип, башка өлкөгө барышып, эч ким билбеген апасы жөнүндө ачуу чындыкты билип калышат. Тасманын маңызы сизге дагы кызыктуу болуп жатса, чогуу көрөлү. Сделал. Дайте мне проехать. Достор, көпчүлүгү бизди 100 000 катталуучуга жеткенибиз үчүн куттуктап, YouTube сизге күмүш баскыч бердиби деп сурап жатышат. Бирок кече жакында эле биздин почтабызга аябай бир өкүнүчтүү кат келди. Катта YouTube тарабынан сиздердин өлкөңүздөргө баскыч берилбейт деп жазыптыр. Себеби эмнеде экендигин мен деле түшүнбөй калдым. Бирок биз дагы деле көңүлдү чөктүрбөй сиздерге тасма чыгарып берүүнү уланта бермекчибиз. Анткени чыгарып жаткан жардамыбыздан бир аз болсо дагы киреше түшкөндөй болуп жатат. Ошондуктан бизди Москвада көрүп жаткан досторубуз сиздерге документтин кандай түрү болбосун, экрандагы байланыш сандарына коңгуроо кылып жасатсаңыз болот. +7 977 540 10 42. Тасманын башында чоң адамдар жаш балдардын чачын кырып, аларды бир нерсеге даярдап жатышкан. Биз ошол балдардын бирөөсүнүн бутунда 3 чекит бар экендигин көрөбүз. Мындан соң биз Канада өлкөсүндөгү шаарлардын биринде нотариуста иштеген Жан Либель деген адамга күбө болобуз. Ал бир тууган эгиздер Жанна менен Симонду чакырып, аларга бир катты окуп берүүгө даярданып, буга чейин көз жумган алардын апасы Наваль Марвандын керезин окуй баштайт. Апасы катында балдарын жакшы көргөндүгүн айтып, болгон байлыгын аларга таштап, атайын даярдалган 2 каттын бирөөсүн Жаннага, экинчисин болсо Симонго берет. Көрсө ал каттын бирөөсү каармандарыбыздын атасына арналса, экинчиси бир тууган агасына арналыптыр. Бирок эң кызыгы, буга чейин балдарга апасы силердин атаңар согушта өлүп калган, эки оңдон башка бир тууганыңар жок деп айтып берген экен. Бирок ал өлөр алдында жазган катында атаңарды дагы бир тууганыңарды тапкыла деп айтыптыр. Биз ушул жерде Жанна менен Симондун апасы бир кезде бул өлкөгө мигрант болуп келип, ошол жерде отурукташып балдарын чоңойткондугун түшүнөбүз. Бирок баласы Симондун апасы тирүү кезде аны менен мамилеси жакшы болбогондуктан анын айткандарын аткарууну деле каалаган жок. Жанна болсо тескерисинче, апамдын акыркы керезин аткарышыбыз керексе, Симон анын сөзүнө башын деле оорутпай, сен кааласаң аткара бер, мен апамды көмгөндөн кийин башка эч кандай милдеттеме албаймын деп коет. Анда бул убакта чоңку жайлардын биринде мугалим болуп иштеп жүргөн Жанна көп ойлонуп, башчысынан жооп сурап, апасы айткан маселелер боюнча изилдөө жүргүзүүнү баштайт. Жанна кечинде сууга чөмүлүүчү жайлардын бирине келип, ал жерде карап олтуруп апасын эстеп, Жанна сууга чөмүлүп чыккандан кийин апасынын жанына келсе, апасы эч нерсеге көңүл бурбай, сөздөргө дагы маани бербей, эсин жоготуп олтуруп калган болот. Анда Симон менен Жанна апасын ооруканага алып барса, дарыгерлер дагы эч кандай бир тыянакка чыга алышпай, апасы тирүү акыбалда, бирок унчукпай эле бир жерде карап жата берет. Биз ушул малда каармандарыбыздын апасы Навальдын жаш кезин көрө баштайбыз. Жакынкы чыгыш өлкөлөрүнүн бири. Наваль ал өлкөгө качкын болуп келген Вахап деген баланы жакшы көрүп калгандыктан, аны менен тоон аралап качып кетүүнү чечет. Бирок жолдон анын агалары кармап алды. Навальдын үй бүлөсү христиандар болгондуктан алар Вахаптын мусулмандыгын жаман көрүшүп, сен биздин карындашыбызга татыктуу эмессиң деп эле ошол жерде атып өлтүрүп салышат. Навальды чоң энеси дагы урушуп, сен эмнеге мындай ишке бардың деп ызы чуу салып, биз ушул жерде Навальдын Вахаптан боюнда болуп калгандыгын түшүнөбүз. Ошентип арадан 9 ай өтүп, Навальдын төрөгөн учурда келип, ал аман эсен көз жарып, төрөлгөн баланы чоң энеси алып, анын бутуна 3 чекит кылып белги коюп жаткандыгын байкайбыз. Чоң энеси Навальга кайрылып, сен буйруса кийин бул балаңды белгиси аркылуу таап аласың дейт да, аны балдар үйүнө берип жиберет. Арадан бир канча убакыт өткөндөн кийин өзүнө келген Наваль Дареш шаарына жөнөп, ал жактагы окуу жайлардын бирине барып, окууга өтүп шаардагы туугандарынын биринин үйүндө жашап калат. Бул убакта ал өлкөдө жарандык согуш башталып, мусулмандар менен христиандардын ортосунда кан төгүү болуп, согуш дээрлик өлкөнүн бардык булуң бурчуна жете баштайт. Ошондуктан кечинде Наваль жашап жаткан үй бүлөнүн башчысы кыздарына буйругун берип, биз шаардан чыгып Тодо жашап турушубуз керек. Бул согуш жакында биздин шаарга деле жетип келгидей. Бардыгы тынчыганда кайра кайтып келебиз десе, Наваль көп ойлонуп, буга чейин балдар үйүнө берип жиберген баласын эстеп эле такыр унута албай, мен аны таап келишим керек деп эле кечинде үйдөн чыгып кетип калат. Бул убакта согушкерлер Наваль буга чейин жашап жүргөн айылда дагы пайда болуп, ал жакта жоокерлер пост коюп, паспорт менен өткөрө башташыптыр. Каарманыбыз биринчи эле жакшы көргөн жигити Вахаптын өлгөн жерине келип, аны эстеп, андан соң балдар үйүнө келип, ал жерден өзүнүн баласын таппай калат. Көрсө 3 жыл мурун ал жерде жалаңгана кыздарды калтырып, эркек балдарды Кворхоте деген балдар үйүнө жөнөтүп жиберишкен экен. Бирок акыркы маалыматтар боюнча Кворхоте балдар үйүн мусулмандар талкалап, ал жерде өрттөп жиберип, балдарды алып кетип калышкан болот. Наваль ага деле карабай, ошол тарапка жөнөп кетти. Күйүп калган имараттардын арасынан бир киши чыгып, каарманыбызга маалымат берип, бул жерде Шамсуддин деген мусулман адам башка адамдар менен келип өрттөп салды. Бирок мен балдар үйүндөгү балдардын кайда экендигин билбеймин. Менин билишимче мусулмандардын бардыгы Тересса деген айылга кетип калышты. Балким балдарды дагы ошол жака алып кетишкендир десе, Наваль дароо эле ошол жака
жөнөп, жолдон автобустун келе жаткандыгын көрүп калып дароо эле ага отура калат. Көрсө бул автобустун айдоочусу жана жүргүнчүлөрү жалаң мусулмандар экен. Наваль бара жатып эле уктап кетип ойгонуп кетсе, автобусту христиандар токтотуп алып, айдоочусун дагы жүргүнчүлөрдүн бардыгын аткылап салышат. Анда Наваль дагы бир аял кызы менен тирүү калган кезде автобуска мыкаачылар күйүүчү май чачышып, аны өрттөөгө киришип калышса, Наваль мен христианмын деп эле кыйкыра баштайт. Анда топтолгон кылмышкерлер Навальды ал жерден чыгарып жиберишип, кыздын кичинекей экендигине карабай эле атып өлтүрүп салышат да автобусту өрттөп жиберишет. Биз мындан соң кайрадан азыркы күндөргө кайтып Навальдын кызы Жаннаны көрөбүз. Көрсө ал бул убакта Канададан апасы туулуп чоңойгон өлкөгө келип, ал жашаган үйгө келип, ал жердеги жашоочуларга апасынын сүрөтүн көрсөтүп, бирок алардын тилин билбегендиктен келген максатын такыр эле түшүндүрө албай коет. Акырында гана ал жерде француз тилин сүйлөгөн жаш кыздардын бирин таап, каарманыбыз ага кайрылып, ал кыздын чоң энесине апасынын сүрөтүн көрсөтүп, менин апамдын аты Наваль Марван болчу, мен аны издеп жүрөм десе эле жанагы жердегилер ызы чууга түшө баштайт. Көрсө ал согуштун башталгандыгынын себептеринин бири Навальдын агалары Вахапты өлтүрүп салганда болуптур. Анткени өлкөдө жашаган христиандар качкын болуп келген мусулмандарга зыян келтиргендиктен, ал жердеги мусулмандар качкындарга жардам беребиз деп жарандык согуш башталып кетиптир. Ошондуктан Жаннага кайрылышып, сен эгер Навальдын кызы болсоң, бул жерден кете бергиниң, сенин келгениңе кубанычта деле эмеспиз деп узатып жиберишет. Биз мындан соң кайрадан Навальдын окуясына кайтып, автобус өрттөнгөндөн кийин ал чөө сапарын улап, Терессага жетсе, ал жер дагы согуш талаасына айланып кетиптир. Көрсө бул убакта өлкөнүн бардык бурчунда согуш катуу күчөп, мусулмандар менен христиандардын ортосунда ажырым өтө чоңоя баштаган. Баласы табылганына үмүтү үзүлгөн Наваль христиандардын өтө бир мыкаач экендигин көрүп, өзү дагы христиан болгонуна карабай мусулмандардын катарына кошулуп, мен булардын айынан баламды дагы жоготтум окшойт. Анан дагы жаш балдардын үстүнөн кылган кылмышын көрүп такыр эле чыдай албадым. Силерге жардам бергенге даярмын десе, мусулмандар аны атайын бир иш-чарага даярдашып, христиандарга башчылык кылып турган адамдын үйүнө жөнөтүшөт. Көрсө Наваль француз тилин ээн эркин сүйлөчү экен. Ошондуктан христиандарга башчылык кылган адамдын үйүнө барып, анын балдарына француз тилин үйрөтмүш болуп, анын ишенимине толугу менен кирип, ошондой күндөрдүн биринде жанагы кишини табанча менен атып өлтүрүп салат. Окуядан кийин Навальды кармап алып барышып, чачын кыркып туруп эле кичинекей бир бөлмөгө камап салышты. Биз бул убакта кайрадан азыркы күндөргө өтүп, Жаннаны көрүп, анын Кфар Риад деген түрмөгө баргандыгын көрөбүз. Көрсө, Жанна алган апасынын сүрөттөрүнүн бири ошол Жанна келген Кфар Риад түрмөсүндө тартылыптыр. Жанна азыркы убакта иштебей калган түрмөнүн жумушчуларынан алган маалыматы боюнча Рахим Харса деген адамды издеп барып, ага өзүнүн апасынын сүрөтүн көрсөтүп, бул менен апам болот, ал жөнүндө маалымат издеп жатам. Сизди билет дешти го десе, Рахим Харса эчтекени айткысы келбей жатып, акырында каарманыбызга бардык нерсени айтып берүүгө туура келет. Көрсө, Наваль адам өлтүргөндөн кийин аны түрмөгө 15 жылга камап салышыптыр. Аны жөн эле камашпай, тынымсыз кыйноо менен алек болушуп, бирок Наваль күчтүүлүк кылып эч бир кыйноого багынып бербей коет. Күндөрдүн биринде ал жерге Абу Тарик деген адамды алып келишет. Ал адам кыйноо боюнча күчтүүлөрдүн бири экен. Анда Абу Тарик келип эле Навальды зордуктап баштап, Навальдын үстүнөн жаман ишин аябай эле көп кылыптыр. Бир күнү Навальдын боюнда болуп калып, ал түрмөдө төрөгөндөн кийин гана аны кой берип жиберишкен болот. Бирок бул нерсени айтып берип жаткан Рахим Харсанын төрөлгөн бала жөнүндө эч кандай маалыматы жок экен. Бул сөздөрдү уккан Жанна көзүнөн жашын тыя албай бир тууганы Симонго коңгуроо кылып, сен бул жака батыраак келгениң, апамдын башынан аябай жаман нерселер өткөн экен, мага келип жардамыңды бергениң, бир тууганыбыз түрмөдө төрөлгөн экен деп эле инисин чакырып, муну уккан Симон тасманын башында аларга катты жеткирген Жан Либелге дагы бир жолу барат. Көрсө, Симондун апасы тирүү кезде Жан Либел менен көп иштешип, ага жардамы тийгендиктен, Жан Симонго өзүнүн жардамын сунуштап, мен сен менен барганга даярмын, апаң өлөөрүнүн алдында балдарыңа жардам берем деп убада берип койгон элем деп айтат. Биз кайрадан мурдагы күндөргө өтүп, Навальдын түрмөдө олтургандыгын көрүп, ал жерге Абу Тарик келген кезде Навальды атайын бир бөлмөгө алып чыгышат. Ошентип Абу Тарик өзүнүн ишин бүтүрүп, күндөрдүн биринде Навальдын боюнда болуп, ал ичи чоңоюп бара жаткандыгын байкап, балдарын өлтүрүүгө аракет кыла берет. Бирок кандай болсо дагы 9 ай өткөндөн кийин Навальдын төрөй турган күнү келип, Медайым түрмөгө келип, анын төрөтүн кабыл алса, ошондо гана каарманыбыз эгиз төрөгөндүгүн билди. Жоокерлердин бири буйрук менен жаңы төрөлгөн балдарды сууга ыргытып жиберейин деген мезгилде, жанагы Медайым ал жоокерди токтотуп калып, балдарды багып алууну чечет. Ошол убакта эле кадр алмашып, кайрадан азыркы күндөргө кайтып, Жан менен Симон дагы Жаннанын артынан ага жардам бергенин келип калышкан. Симон Жаннага жолукса, Жанна Симонду көргөнүнө аябай кубангандыгын айтып, ага маалыматтарды берип, мен ооруканалардын биринен апамды төрөткөн Медайымды таптым, биз андан барып маалымат алсак болот деп эле дароо эле ооруканага жөнөшүп, төшөктө жаткан аял менен учурашып, биз Наваль Марвандын балдары болобуз, атыбыз Жанна жана Симон десе, жанагы аял каармандарыбызды көрүп ыйлап жиберип, мен силерди Сарван жана Жанаан деп атап койчумун, апаңар төрөгөн кезде силерди багып алып, ал түрмөдөн чыкканда кайтарып бергенмин, түрмөдө силер төрөлгөнсүңөр деп
каармандарыбыздын оозун ачырат. Демек бул эки каарманыбыз түрмөдөгү Зөкүр Абу Тариктин балдары экен. Көрсө бул өлкөдө каармандарыбыздын апасы Наваль Марванды көпчүлүгү таанып, ал түрмөдөгү кыйноолорго сынбай чыккандан кийин аты далайга кетиптир. Бирок анын атынан эмес ырдаган аял деп таанышчу экен. Анткени ал түрмөдө кыйноо учурунда ырдап өзүн өзү алаксытып турчу. Бир күнү Жандын таанышы Мадата каармандарыбыз издеп жүргөн бир тууганы тууралуу маалымат таап келип, ал 70-жылдары төрөлүп балдар үйүнө берилиптир. Аны балдар үйүндө Нихат деп коюшчу экен. Бирок 74-жылдары согуш башталып кетип, балдар үйүн талкалашып, андан кийин ал жерде жайгашкан балдар жөнүндө такыр маалымат таппадым. Бирок бир жаңылыгым бар. Ошол балдар үйүн талкалаган Шамсуддин деген адам дагы деле тирүү экен. Бирок ал адамды табышыбыз өтө эле кыйын болот. Ал бизди табышы мүмкүн. Ага жакындаштын бир жолу бар деп Симонду Тересса шаарына жөнөтүп жиберип, каарманыбыз ал жакта мусулман качкындары жайгашкан аймакка барат. Ал мейманга чакырган адамдар менен сүйлөшүп олтуруп, мен ырдаган аялдын баласымын деп айтып, Симон менен таанышып олтуруп калган адамдар анын апасы ким экендигин укканда ойлонуп калышат. Көрсө булардын максаты ырдаган аялдын балдары жөнүндө маалыматты Шамсуддинге жеткириш экен. Мындан соң арадан 1-2 күн өтпөй эле Симон жашаган жерге бейтааныш эки адам келип, биздин 1 саат убактыбыз бар, биз менен жүрүңүз деп эле Симонду ал жерден алып кетишет. Биз ушул жерден Наваль эгиз балдарын алып Канадага кетишине, Симон жолугуп жаткан Шамсуддин жардам бергендигин түшүнөбүз. Ошентип Шамсуддин Симондун алдына өзү чыгып, мен сенин апаңды тааныйт элем. Ал менин колумда иштеп кеткен десек дагы болот. Сага кандай жардам бере алам деп Симондон сураса, Симон өзүнүн суранычын айтып, мен Нихат деген адамды издеп жүрөм, ал менин байкем болот экен. Ушуга жардам бере аласызбы? Шамсуддин ал жердеги бардыгын чыгарып жиберип, анда сөз башынан болсун деп каарманыбызга болгон окуянын бардыгын айтып бере баштайт. Биз согуш учурунда балдар үйүн талкалап, ал жердеги балдардын бардыгын алып кетип калганбыз. Алардын арасында Нихат деген дагы бала бар эле. Ал жактагы балдарды алып келип согуш ыкмасын үйрөтүп, өзүбүздүн катарыбызга кошуп, балдар чоңоюп, алардын арасынан Нихат өтө бир мыкты көз катарыга айланат. Бирок бир күнү душмандарыбыз бизге кол салып, Нихатты барымтага алып өздөрү менен кошо алып кетишип, аны өлтүрбөй эле өздөрүнүн катарына кошуп алышкан болот. Нихатты түрмөдөгүлөрдү кыйноо иши менен алек кылышып, анын дагы атын Абу Тарик деп өзгөртүп коюшуптур деп айтат. Муну уккан Симон кирерге жер таппай калды окшойт. Анткени Симон менен Жанна Абу Тарик Навальды зордуктагандан кийин төрөлгөндүгү маалым. Муну уккан Жанна дагы эмне кылышын билбей көз жашын токтотпой ыйлап, биз кайрадан тасманын башына өтүп, Навальдын эмне үчүн сууга чөмүлүүчү жайда өзүн жоготкондугун түшүнө баштайбыз. Көрсө ал сууда жүрүп, ал жердеги балдардын биринин бутунан 3 чекитти көрүп калат. Наваль төрөгөн кезде баласынын бутуна чоң энеси ошондой чекиттер менен таап аласың деп белги койгон эле. Анда Наваль жанагы баланын жанына барып анын жүзүн көрүп, буга чейин аны түрмөдө кыйноого салган Абу Тарикти тааныйт. Көрсө Наваль ушул окуядан кийин өзүнө келе албай ойго чөмүлүп, бул дүйнө менен кош айтышыптыр. Нихат Майский и есть Абу Тарик. Көрсө Абу Тарик дагы согуштан кийин Канадага келип, ал жакта өзүнүн атын Нихат Хармани деп өзгөртүп алып жашап жүрүптүр. Каармандарыбыз күндөрдүн биринде ага жолугуп, апасы берген 2 катты тең беришет. Ал каттын бирөөсү атаңарга, бирөөсү бир тууганыңарга деп берилген эле. Бирок өкүнүчтүүсү 2 кат тең бир адамга берилди. Анда каттын бирөөсүн ачып окуса, Наваль аны аябай жаман көрүп, сен мени зордуктадың, экөөбүздүн ортобузда балдарыбыз бар деп жаман көрүп жазыптыр. Бирок экинчи катын ачса, Наваль аны баласына арнап жазгандыктан, мен сени жакшы көрүп төрөгөмүн, өмүр бою жакшы көрөмүн. Сенин ким экениңди бутуңдагы белгиден көрүп тааныдым. Бирок сен мени тааныган жоксуң деп баласына болгон сүйүүсүн толугу менен катка түшүрүп, 2 катты тең окуган Нихат эмне кылышын билбей унчукпайлы туруп калат. Жанна менен Симон болсо апасынын керезин аткарып бүткөндөн кийин ал көмүлгөн жерде турган жерден тасма аягына чыгат. Достор, тасма жөнүндө оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, ата энебиздин көзү тирүү кезде сыйлап, алардын батасын алып жүрөлү.